Кудай Таалам бизден сурайт биринчи кезекте. Ey адам баласы, sen адам болдуңбу, жокпу деген суроону берет. Аллах Таала бизге кыяматка барганда кимдин балдары көп, же кимдин тыйыны көп, же кимдин образованиясы көп, же кимдин мисалы үчүн байлыгы көп деп сурабайт. Кудай Таалам, урматтуу бир туугандар, бизди кимдин адамдык сыпаттары жакшы дегенди сурайт. Ошон үчүн биз өзүбүзгө эң жакшы сыпаттардын баардыгын чогултканга аракет кылышыбыз керек. Азыр айтып аткан сыпаттар, урматтуу бир тууганым, эгер бизде толук табылса, анда биз Кудай Таалам бизди каалаган, ыраазы боло турган сыпатка жеттик деген сөз болот. Эгерде биз ошол сыпаттарды толук таба албай калсак, анда биз толук адам катары болбой калдык деген сөз болот. Карап көрсөк, адам баласы кээде айвандан төмөн жака түшүп кетет. Азирети Абу Бакыр күндөрдүн бир күнүндө кетип атса, бир сахаба капа болуп атыптыр. Кыжаалат дейт аябай. Эмне кыжааласын десе айтат, пайгамбарыбыздын жанында болгондо ыйманыбыз бийик болот, бардыгын жакшы көрөбүз. Анан пайгамбардан кеткенден үйгө барып, дүкөнгө аралашып, соодага аралашып, эл менен аралашкандан кийин ыйманыбыз алсыз болгондой болуп калат. Кыжаалат болуп калабыз. Эмне үчүн ушундай десе айтат, мен да ушундай болом дейт. Азирет Абу Бакыр айтат. Жүр, барып пайгамбарыбыздан сурайбыз дейт. Эмне үчүн пайгамбардын жанындагыдай ыйман толук ташып турбай кээде суздап калат. Суздап калат биздики тиричилик менен, бала чака менен, башка менен болуп деп айтат. Ана пайгамбар алейхиссаламга экөө барып айтышат. Аллахтын элчиси, сиз менен чогуу болгондо биз көкүрөгүбүз көтөрүлүп, жакшы кылгыбыз келип калат дагы, сизден ажырагандан кийин, бала чакага аралашып, ишке аралашкандан кийин жанагы мурдагыдай болбой калат. Дегенде айтты, эгерде силер дайыма мен менен жүргөндөй болгон абалда болсоңор дейт, анда силер периштелерден жогорку даражага жетип кетесиңер дейт. Эгер силер дайым ошол абалда жүрө турган болсоңор, анда силерди периштелер издеп калат дейт. Паланча каякта жүрөт экен, барып салам айтып, колун кармап коеюн деп, периштелер бизди издеп калат экен да. Демек, урматтуу бир туугандар, адам баласы эгерде өзүнө жакшы сыпаттар топтосо, периштелер салам айта турган деңгээлге жетип калабыз. Эгерде биз ошону жоготуп койсок, анда биз айвандан төмөн даражага түшүп кетебиз да. Карап көргүлө, адамдан башка жаныбарлардын бардыгы өздөрүн жоготкон жери жок да. Уй болсун, кой болсун, башка жаныбардын бар курт кумурскадан бери алар өздөрүнүн вазифасын толук аткарып келатат да. Мисалы үчүн уйлар буйвол болуп кеткен жери жок. Кой бойдон эле келатат. Ал эмес ит бойдон келатат, чочко бойдон келатат да. Бирок адам бойдон калбай калат да. Адам өлтүрүп аткан, уйлар бирин өлтүргөнү жок, урматтуу бир туугандар. Адам жынысын өзгөртүп аткан. Адам деген адамдардын бир адам эмес, көптөгөн мамлекеттерди өлтүрүп аткан, уурдап аткан болот. Мисалы үчүн уйлар бир чөбөн жеп коюшу мүмкүн экен, бирок уйдун бардык чөбөн өрттөй бербейт экен да. А бизде кээде бир адам бүтүндөй мамлекеттин энчисин уурдап туруп качып кетип калгандарды биз көрүп атабыз, билип атабыз да. Демек, адам эгерде адам бойдон сакталбаса, адамдык сыпаттарын өзүнө камтып албаса, айвандан төмөн даражага түшүп кетет экен. Эгерде сыпаттардын баары кармана турган болсо, бул периштелер сыймыктана турган, периштелер салам бергиси келе турган даражага жетер экен, урматтуу бир тууганым. Мына ошол сыпат, бул 6 сыпаттын негизинде камтылынган, негизи көп. Муну кээ бир алымдар 12, кээ бирлер 15 деп айтат, бирок кыскачасы 6 сыпат. Болбосо аны 6га деле байлаш шарт эмес. Ошол алтын сыпаттарды биз азыр санап отуруп, ошол менде барбы, жокпу деген маселеге токтолушубуз керек. Бардыгыбыз ошол сыпаттар менде болуш керек деген ниетти коюшубуз керек. Эгерде 6 сыпат өзүбүзгө бекем орнотуп алсак, демек биз периштелер бизге салам айта турган даражага жетебиз. Эгер алардын бири кем болуп калса, инсаният кемчилик бойдон жүрө беребиз, ошого маани беришибиз керек. Мындан башка нерсе издеп дагы кереги жок. Анткени ошол адамды канткенде адам болот деген илимди изилденген окумуштуулар ошону сүрөттөп берген.